Томоло жетім Реми. 6 бөлім. Дрискол үй бүлөсі. Мені үй бүлөмө алып барчу киши келди. Ал киши адвокаттын жардамчысы экен. Бир чүмкүмө арабага түшүп, 10-15 мүнөт жол жүргөндөн кийин кууш көчөлөрдү аралап барып, кайра чоң жолго чыктык. Үй бүлөмдү эртерээк көрсөм экен деп ашыгып жаттым. Башкача сезимдер бийлеп алды. Мынчалык толкунданып көргөн эмесмин. Жүрүп отуруп шаардын сыртына чыктык. Акыры жакыр жашаган бир айылга туш болдук. Ооба, айылдагы тамдардын көрүнүшү эле ичиндеги кишилер тууралуу айтып тургандай. Жолдор жаман болгондуктан арабачы айылдын сыртына токтоп, андан ары бара албасын айтты. Жолубузду андан ары жууладык. Бир аз баскандан кийин жыгач кепеге келдик. Өтө эле эски үй экен. Тиги киши эшикти тыкылдатты. Көп өтпөй бир кичинекей бала эшикти ачып тосуп алды. Бир тууганым экен деп кучактагым келди. Бирок өзүмдү кармадым. Себеби бала мени жаман көзү менен карап турган. Үйгө кирдик. Ортодо темир меште от күйүп жатыптыр. Жанында чачы да, сакалы да куудай аппак бир абышка отурат. Анын ары жагында тамактанган столдо ырайы суук киши менен сары, өңү серт аял отуруптур. Жерде 2 кыз менен 2 эркек бала жүрөт. Балдардын баары сары экен. Бизди алып келген адвокат столдо отурган кишиге бир нерселерди айтты. Анан мени карап: "Мына атаң", деди. "Бар, колун өөп учураш". Ооба, бул үйдө ата-энем, бир туугандарым отурушкан экен. Бирок бирөө да кубанып, же ыйлап койгон жок. Адам болгондон кийин жок дегенде ордунан туруп бир нерсе демек да. Жанына бардым. А дегенде атамдын, андан соң чоң атамдын, кийин апамдын колун өптүм. Алар менен учурашып бүткөн соң бир туугандарымды бир-бирден өөп кучактап чыктым. Бирок негедир эстеликтей зымпыйып турушту. Мейли, мени көрүп сүйүнгөнүнөн эмне кылышаарын билбей жатышат-го деп ойлодум. Кантсе да көп жылдан кийин баласын таап, өздөрүнө келе албай нес болуп жатышкандар. Же балким үйүнүн кейпинен, жакыр жашаганынан уялып жатышабы? Алар менен заңгыраган үйдө жолуксам, аларды көбүрөөк жакшы көрүп калмак белем. Жок, мен үчүн айырмасы жок болчу. Акыры атама тил бүтүп сүйлөй баштады. Бар беринди сурады. Анын өлүп калганын айттым. "О, ырас болгон", деп барып сөзүнүн аягын жутуп алды. Бирок бул кабарды угаар замат жүзүнөн кубанычтын белгиси пайда болду. Андан соң мен сураачу суроолорго өзү эле жооп бере баштады. 13 жылдан бери сени эмнеге таба албай жүргөнүбүздү билгиң келсең керек. Сен биздин эң улуу балабызсың. Апаң экөөбүз үйлөнө электе мага ашык болуп калган бир кыз бар эле. Башымды айлантып, мага турмушка чыгууга көп аракет кылды. Үйлөнөт-го деп күтүп жүрдү. Бирок мен апаң менен үйлөнүп алган соң өч алгысы келди. Ошентип сени 6 айлык кезинде уурдап кетти. Сени издебеген жерибиз калган жок. Бирок таакыр таба албай койдук. Акыры өлүп калганго деп ойлоп түңүлдүк. Өзүбүздү ушентип алдадык. Мындан 3 ай мурда сени уурдаган аял катуу ууруп, өлүм алдында жатып, кылган ишине абдан өкүнүп, болгон окуяны ачыкка чыгарыптыр. Ал маалымат бизге жетээр замат Францияга барып сени издеп баштадым. Ошентип жүрүп бар беринге жолугуп калып, сени Виталиске ижарага берип салганын уктум. Дароо мага таап кел деп, мойнуна мелдетти жүктөп, Лондонго кайткам. Биз үй бүлөбүз менен соодагербиз. Алып сатабыз. Тагыраак айтканда, көчүп конуп соода кылабыз. Бул жакта кышкысын эле турбасак, жайында Шотландия менен Англиянын көчөлөрүн кыдырып чыгабыз. Бактың бар экен, мынтип үй бүлөңдү таап отурасың. Өзүң чочуркап жатканың менен бизге бат эле көнүп кетесиң. Ооба, атам айткандай көнүп кетээриме ишенип турдум. Буга чейин көп эле кишилер менен аралашып жашап, даалай ирет көнүп кеткем. Бирок маселе анда эмес болчу. Үй бүлөм мага көнө алышабы деген суроо жаралды оюмда. Көп өтпөй жайланышып отурдук. Шымымды суу болгон багелеген кургатып алайын деп мештин жанына барсам, чоң атам бутума жаба түкүрүп салса болобу? Дароо атамды карасам, маани бербе дегендей белги берип койду. О Кудай, булар эмне болгон кишилер? Эңсеп келген кишилерим ушундай мамиле жасайбы? Деп ызаландым. Матия дагы таң калып, 2 көзү тегерек болуп, үндөбөй бир буучуда отурат. Аңгыча тамакка отурдук. Матия экөөбүзгө эң акырында казандын түбүндө калган тамактан салып келип беришти. Табитим тартпай, эч нерсе жегим келбей койду.
Бирок курсагым ачка болгондуктан өзүмдү кыйнап атып араң жедим. Дасторкондон турар замат атам жетар маалы болгонун айтты. Бүгүнчө короодогу арабага жатып тургула деди. Ага да макул болуп, атамдын артынан ээрчип сыртка чыктык. Короосунда көчмө дүкөн катары колдонгон 2 чүмкүмө арабасы бар экен. Атам бирөөсүнүн эшигин ачкан соң бизге ачатканага барып келүүбүздү тапшырды. Барып келсек, ичине төшөк салып коюптур. Ичине киргизген соң бизге бейпилтун каалап, сыртыбыздан кулпулап койду. Бул кылганы кызыктай жоосун эле. Ооба, бул үйдө ансыз эле баары кызыктай болчу. Кыскасы, үй бүлөм менен ушинтип тааныштым. Түн бир окун болгонуна карабай уйкум келбей жата бердим. Негедир жүрөгүм түпөйүл болуп, бир нерсени сезип жатты. Матияны карасам, терең уйкуга кетиптир. Мүнөттөр саатка айланды. А менин уйкум качып, кирпи кирмебей жаттым. Түндүн бир окумунда эшиктин кыйч этип ачылганын уктум. Ооба, арабанын эшиги болчу. Башымды көтөрүп терезеден сыртты карадым. Короого бир араба келип калыптыр. Апам чырак көтөрүп жүрөт. Атам менен дагы бир киши тиги арабадан мүшөктөрдү жерге түшүрүп жатты. Тиги киши бирдеме деп сүйлөдү эле, атам сөмөйүн эринини тийгизип, биздин арабаны көрсөтүп, «Чш» деди. Баарын короого түшүрүп бүткөндө, атам чырак кармап, апам мүшөктөрдүн оозун ачып текшерип, ичиндеги кездемелерди алып чыгып, ээн белгилерин кайчы менен кесип чыкты. Анан кездемелерди кайра мүшөктөп бүткөн соң, тиги киши менен кол алышып узатып жиберишти. Саат түнкү 3 болду. Же 4 болду экен. Деги айырмасы кайсы? Бирок мындай иштер түндө жүрүп жатканына караганда соода эместей сезилди. Тиги киши чыгып кетери менен апам короодогу жайылып турган кумду шыпырды. Атам кумдун астындагы капкакты ачып, ороонун ичине түштү. Апам сыртка туруп алып, мүшөктөрдү алып берип жатты. Баарын ташып киргизген соң, үстүн жаап, кайра кумду капкактын үстүнө чачып коюп, үйгө кирип кетишти. Таң аткыча уктаган жокмун. Корктум, кооптондум. Бир маалда иним келип, арабанын эшигин тыкылдатты. Туруш керектигин түшүнүп, кийимдерибизди кийип баштадык. Түндөгү окуялардан улам, Матиядан уялып көзүн карай албай жаттым. Себеби кантсе да булар менен үй бүлөм эмеспи. Нанүштү кылган үйгө кирдик. Апам башын тамак ичкен столго жөлөп алып уктап жатыптыр. Аны кучактап кутмантан каалап коеюн дегем. Жанына барсам башын көтөрүп, сенби деген кезде оозунан ичимдиктин жаман жети буур этти. Ашканада отурган чоң атам, анын эмнесине бардың? Ичип алыптыр, деди дагы. Сыртка чыгып баратып жерге жабаты күрдү. Эмне болуп жатканын аңдай албай жаттым. Бул үйдө ар бири ар башка аалам эле. Эчени ирет кетип калсамбы деп ойлондум. Матияны карасам, анын деле көңүлү чөгүп отуруптур. Менин жакшы үй бүлөгө туш болушумду каалачу. Бирок булардын түрүн көрүп, мен үчүн кайгырып жатты. Сыртка чыктык. Кечке чейин темселеп, нары бери басып жүрдүк. Мен Матиянын алдында үй бүлөмүн уялсам, ал мени ыңгайсыз кылбайын деп, түндөгү окуялар тууралуу ооз ачпайт. Үйгө кайтып баратып Матиядан, түндөгү окуялар боюнча эмне дейсиң, деп сурадым. Өзүң деле көрбөдүңбү кылгандарын? Эми эмне кылайын? Сен бул жерде 1 мүнөт дагы турбашың керек, деди. Тиги мүлктөрдү сатып алган деп ойлобойм. Уурдап келишкени ачык эле белинип турбайбы? Реми, сен буга чейин бир тоголок арам жедиңби? Жок, дайыма адал жегенге аракет кылып келгениңди билем. Бирок мындай кишилердин жанында таза жашай албайсың. Сени да уурдалып келген буюмдардын нарк кагаздарын кесүүгө, арам тамак жегенге мажбурлай башташат. Мен ошондон коркуп жатам. Мына ошондон. Матия, бирок алар менен үй бүлөм да. Жаңы эле табышканда кантип таштап кетмек элем? Сен аларды дагы эле ата-энең деп эсептеп жатасыңбы? Койчу досум. Сен атаңа дагы, энеңе дагы окшобойсуң. Карачы, бир туугандарыңдын баары сапсары. Сен болсо кара тоорусуң. Бири-бириңерге окшо болсоңор кантип тууган болот элеңер? Кудай деле балдары таанылып турсун деп, ата-энесине окшотуп жаратат. Билинип турсун деп, бир туугандарды бири-бирине түспөлдөштүрөт. Бул кишилерин өздөрү араң жашап жүргөн немелер экен. Жоголгон баласын издеткенге ошончо акчаны кайдан табышмак эле? Кыскасы, сен Дрискол үй бүлөсүнө таандык эмессиң. Менимче бар берин апаңа кат жазышың керек. Сени менен кошо табылган кол бешекти сүрөттөп айтып берсин. Эгер кымбат баалуу бешекти жаткан болсоң, анда бул үй бүлөнүн баласы эмес экениң анык.
Матиянын айткандарында чындык бар эле. Үй бүлөмдүн эч биринен мага окшогон белгилерди байкай алган жокмун. Анын үстүнө булар алып сатаары эмес эле ууру болуп чыгышты. Эми мени дагы ал ишке көндүрүшөөрүнө шегим жок. Ал Тургай Капини бир-эки жолу уурулук кылууга айдакташыптыр. Байкуш Капи анын оюн көрүп, алардын ыплас ишин аткарып бериптир. Барберин апама кат жазып, жообун алдык. Ремит айым, жазгандарыңды окуп алып абдан кайгырдым. Бир чети таң калып турганымды да жашырбайм. Себеби Барберин дайыма сенин үй бүлөңдүн абдан бай экенин айтчу. Бешигиңдин кандай экенин сураптырсың. Кол бешигиң абдан кымбат кездеме менен капталган болчу. Ар бир баланын бешигинде аты жөнү, туулган күнү, жылы жазылуу болот. Бирок сеникин кесип салышкан экен. Муну мен изин жашыруу үчүн жасашкан го деп ойлогом. Баса, сен биздин үйгө кымбат, абдан бышык күрмө кийип келгенсиң. Ак жолуң ачылсын балам. Ушинтип дайыныңды билдирип тур. Үй бүлөсүн таап алса экен деп сен үчүн жаратканга жалбарып отурам. Сенден жакшы кабарларды күтүп, көздөрүңдү өп. Бакма энең Барберин. Өзүн бакма деп эсептегени менен Барберин апам мен үчүн өз энемдей эле болчу. Эми атама барып, мен жоголгондо үстүмдө кандай кийим бар экенин, эмнеге оролгонумду, кол бешикте белем же жокпу деген суроолорго жооп алышым керек. Болгон кайратымды жыйнап, чымырканып туруп сурадым. А дегенде ачууланды. Андан кийин баарын айтып бергенде оозум ачылды. Атамдын сөзү менен Барберин апамдын айткандары бир чыкты. Эми менде күмөн калган жок. Бирок Матия буга көнгөн жок. Буларың өздөрү жер кезип, араң оокат кылып жүрүшсө, анан кантип сага кымбат кездемеден кол бешик жасатып беришмек эле, деп туруп алды. Мен да так жооп таба албай башым катты. Баардыгы табышмак, баары бүдөмүк. Джеймс Миллиган. Ар аптанын жекшемби күндөрү Матия экөөбүз сыртка чыгып, бир топ жерге чейин басып сейилдеп келчүбүз. Бул жекшембиде да кийинип алып сыртка чыгып баратсак, атам бизди токтотуп койду. Мени менен сүйлөшчү сөздөрү бар экенин айтып, кайра үйгө киргизип, ал эми Матияны барып ойноп кел деп жиберди. Ал досум кыйылып атып араан кетти. Матия кеткенден кийин көп өтпөй атам шашыла басып сыртка чыгып, кайра жанына бир киши ээрчитип келди. Кычырап кийинген, бою узун, 50 жаштардагы киши экен. Мени баштан аяк сыдыра караган соң мыйыгынан күлүп койду. Атам экөө англис тилинде сүйлөшүп, бир аз турушту да сыртка чыгып кетишти. Көптөн кийин атам келип сыртка чыга берсем болоорун айтты. Күн жаачудай бүркөлүп тургандыктан өпкө кабымды алайын деп арабага кирсем, ичинде Матия жатыптыр. Ой, эмне жатасың бул жерде? Жана эле талаага кетпедиң беле? Дедим. Сен жок жалгыз баргым келбеди. Анан сени чыгып калар деп бул жерге жатып алып күтүп жаткам. Ал эч нерсе эмес дечи. Теги киши эмнеге келиптир? Билбейм, дедим ийнемди куушуруп. Бул жерде жатып алып, атаң экөөнүн сөздөрүн угуп калдым досум. Анан теги киши ким экенин билесиңби? Ким экен? Бул Джеймс Миллиган турбайбы? Баягы Артурдун байкеси. Булар ушундай нерселерди сүйлөштү дейсиң, айтсам дөбө чачың тик турат. Койсоң, эмне дешти? Айтып берчи. Теги киши атаңдан сенин ден соолугуңду сурады. Атаң болсо, Артур энең кандай деди. Анан Джеймс ошол өлбөй койду. Энеси үйрүлүп түшүп карап жатат. Ал бала айыгып, ден соолугу меникинен да жакшырды окшойт деп жооп берди. Мен Миллиган дегенди укканда ого бетер берилип тыңшай баштадым. Атаң, бала айыгып баштаса, демек сенин акыбалың да ого бетер начарлап бараткан турбайбы? Деди эле Джеймс ага. Ооба, канча жылдан бери алышып келатам булар менен. Ал бала жашабашы керек. Тезирээк мураска ээлик кылбасам болбойт. Ал өлгөндөн кийин дагы бир коркунучка кабылгым келбейт. Башка эч ким тоскоолдук жаратпагыдай болсун. Эмне деп жатканымды түшүнүп турсаң керек, Дрескол, деп жооп кайтарды. Эмне деп жатышканын толук биле албайм, бирок ортолорунда коркунуч тууралуу сөз болуп жатканын түшүндүм. Атаң болсо аны жубатып, сен такыр камсанаба, баары өз жолу менен келатат. Эч ким эч нерседен шектенген жок, деп жооп берип, өзүнө ишенүүсүн суранды. Матия чын эле эмне болуп жатканын түшүнбөй жатам. Бизге оор казып жатышкандай сезилет. Эмнеге менин ден соолугумду сурайт ал киши? Чоочун кишиге менин ден соолугумдун эмне кереги бар? Ошентип эңсеп келген үйүбүздөн баар таба албай, кайра Францияга кетмей болдук.
Ал жерден мисс Миллиганды таап, бул окуяны ага айтып берип, маселенин төркүнүн билели дедик. Бирок чөнтөгүбүздө сокур тыйын жок эле. Акчаны кайдан табабыз деп башыбыз ооруп турганда Матия: "Бу баттуу досум Лондондо чай саткан байкем бар. Анын чоң дүкөнүн элдин баары билет" деп мактанып калчу. "Жүрү, ошол кишиден Боптун кадыры менен карызга акча сурайбыз" деп калды. Шаарга барып, ал кишини таап, карызга акча алдык. Жейке келип кемеге түшүп Францияга келдик. Эми акууну табыш керек эле. Франциянын картасын алдыбызга жайып алып болгон каналдарды иликтедик. Кайыктын атын айтканыбызда деңизчилер анын Сена дарыясында экенин айтышты. Бир канча киши бул пикирди тастыктаган соң ошол дарыяны жээктеп жүрүп отурдук. Канча күндө, ал тургай канча аптада ал кайыкты табаарыбыз белгисиз эле. Бул дарыядан таба албасак, башка суулардан издегенге даяр болчубуз. Адаттагыдай эле Капи астыда, биз болсо аны артынан ээрчип бараттык. Түнү уктап, күндүзү жол жүрүп, бир апта тынбай бастык. Экинчи жумада шайыбыз кетип, кадимкидей баспай калдык. Өмүр бою жөө жалаңдап басып келатам. Тээ туулгандан бери жол жүрүп келаткандай сезилип турду ушул сапар. Бул кедейлик турмуш менин согунчогумду эчеен ирет сынап, таштаман кылып бүтмөй болду го. Суунун жээгинен жолуккандардан Аккуу кемесинин дайынын сурап жаттык. Бирок көрдүм деген жанга кезикпедик. Ошентсе да издеп жүрө бердик. Ал ортодо курсактын камы үчүн эл топтолгон жерлерде концерт коюп, 4-5 тыйын болсо да таап жаттык. Ошол аймактын эң чоң шаары болгон Шаротонго 5 аптада араң жеттик. Ал жерден эң алгач Аккууну көргөн кишилерге жолугуп, кеменин изин таптык. Биздин үмүт кайрадан жанданып ылдамдай бастык. Ошол эле учурда Лиза турган жерге да жакындап бараткан элек. Жолдогулардан ал кайыктын башка дарыяга түшкөнүн, кайсы багытка кеткенин угуп, артынан түштүк. Кубанып жаттык, себеби изине түшкөн элек. Жолдон жолуккандар кемени гана эмес, Артурду да, мисс Миллиганды да таанышаарын айтышты. Кээси жанагы абдан сылык боорукер аялды сурап атасыңбы десе, айрымдары кайыктагы оорукчан баланы айтып жатса керек деп өз ара сүйлөшүп жатышты. Бизге каякты көздөй кеткенин көрсөтүп жатышты. Мындай кабарларды уккан сайын балтырыбызга кубат бүтүп, тулпараттай туйлай баштадык. Адегенде Лизанын үйүнө бардык. Ал жолдун жээгинде эле турчу. Бирок эшикти чоочунай алышты. Катерина эженин жолдошу каза болуп калганын, өзү болсо Египетке иштегени кеткенин айтты. Лизаны сурасак, ал да жок экен. Кандайча жок? Эжеси менен кошо Египетке кеттиби? Жок, Катерина кетерде чедей кызды кимге калтырам деп сарсанаа болуп жүрдү. Так ошол маалда шаарга мисс Миллиган аттуу бай аял келип, Лизаны көрүп калды да өзүнүн оорукчан баласына кошуп багып алды. Ал аял кароосуз кала турган кызга да, жалгыздыктан ээриккен балага да жакшы болот деп Катеринаны көндүрүп алып кетти. Каяка кетишти алар? Так билбейм, бирок Швейцарияга же Италияга барышаарын айтып жаткан. Аккуу деген кайыгы бар экен. Ошого түшүп алып, канал аркылуу кетишти. Абаса, адегенде ушул эле Франциянын Сесел деген жерине барабыз деп жатышкан. Карачы унутуп кала жаздаганымда. Рахмат дедим да андан нары жөнөдүк. Бир канча күндө Сесселге жетип, Аккууну бир суунун жээгинен көрдүк. Сүйүнгөнүбүздөн чуркап жөнөдүк. Шамалга учуп кетпесин деп бир колубуз менен шапкебизди кармап алганбыз. Бирок кайыктын жанына келгенде ден дароо болуп жалдырап калыппыз. Себеби анын ичи аңгырап боп-бош туруптур. Киши тургай, буюм-тайым да жок. Эшик терезелерин мыктап салышкан. Ары жакта кайыктын жиптерин иреттеп жүргөн кишиге барып учурашкандан кийин: "Кечиресиз, бул кайыктын ээлери азыр каякта?" деп сурадым. Алар бул кайыкты мага калтырып, өздөрү Швейцарияга кетишти. Веви тараптан ижарага үй алып, жайды ошол жерден өткөрмөй болушту. Так дарегин айтышкан жок, бирок ошол Веви шаарчасына барсаңар табасыңар. Өх, дедим үшкүрө. Кудай мени шорго жазганбы? Франция кайда, Швейцария кайда? Суу жээкке барып, тамагым айрылгыча кыйкырып алдым. Женевиз тарап бир аз эс алган соң кайрадан жолго чыктык. Бул ирет баспай эле жүрмөлөп бараткандай сезилди. Аз басып, көп тыныгып жаттык. Бир мейманканага кирип, 2 күн турбай сулук жаттык. Эс алган соң кадимкидей өзүбүзгө келип сапарга чыктык. Жолду катар концерт коюп, нан таап жеп жүрүп отурдук. Издегенибизди тапканга жардам бер, жолубузду ача көр деп жаратканга да жалбарып бараттык.
Баарынан да Матияга бурум ооруду. Себеби ал мени жандап жардам берип жүрүп, Франциядагы өзүнүн карындашына да жолуга албай калды. Ооба, ченемсиз кең пейил ак жүрөк бала болчу. Себеби менин бакытымды өзүнүн кызыкчылыгынан, өз турмушунан өйдө коюп, канча айдан бери мени жандап жүрөт. Эми мынтип мага кошулуп, Швейцарияга жөнөгөнүнө ичим жылып бараттым. Бир айдан ашык жол жүрүп, акыры Швейцарияны Веве деген шаарчасына жетип бардык. Бул шаар Женева көлүнүн жээгинде жайгашыптыр. Ал көлдү жергиликтүүлөр Лемон көлү деп атап коюшат экен. Мисс Миллигандын ижарага алган үйүн издеп 10 күн бою шаардан көчөлөрүн кыдырдык. Бирок бир дагы элинчек таба алган жокпуз. Жаңы келип жайгашкан кишилерди эч ким тааныбагандыктан, аларды элден сурап издегенден пайда жок экенин түшүнүп, ырдайлы деп чечтик. Көчөлөрдү кыдырып, Лизанын эң жакшы көргөн Наполи ырын ырда баштадык. Мына эми экинчи куплетин баштайын деп оозумду таптап келатканда, ары жактан бир кыз улап ырда баштады. Карасам короосу гүлдөгөн, бак дарактарга толгон, айланка дубал согулган 2 кабат үйдүн терезесинде башын чыгарып бир кыз туруптур. Жөн эле турбай бизди карап алып, аппак жүз арчысын булгалап жатыптыр. Матия экөөбүз сүйүнгөнүбүздөн эсибизди жоготуп кое жаздадык. Менин башым айланып барып, дубалга сүйөнүп араң өзүмө келдим. Ичимден, "О Кудай, биздин үндү угуп турсуң" деп күбөрөнүп жаттым. Алардын эшикти ачышын күткөн жокпуз. Күтө да алмак эмеспиз. Дароо дубалдан ашып түштүк. Үйдүн эшигин Лиза ачты. Аны кандай сагыныч менен, кандай сезимдер менен кучактаганым азыр да эсимде. "Мисс Миллиган менен Артур каякта?" деп сурадым. Эми жооп берейин деп жатканда, дарбазанын сыртынан ат араба келип токтогон угулду. Дароо үйдүн бурчуна жашындык. Дарбазаны сыртынан ачып, чыгыракка сүйөнүп баскан Артурду жетелеп кирди мисс Миллиган. Анын артынан ким кирди дебейсиңерби? Джеймс Миллигандын өзү кирди. Аны көрүүр замат жанымда отурган Лизага "Бизди келди" деп эч кимге айтпай тур. Мисс Миллиганга дагы "Тиги киши мени көрбөшү керек. Эртең саат 9-дарда кайра келебиз. Сен бакчадан келаткан киши болуп, акырын үйгө кире бер" деп үйдүн артындагы дубалдан кайра секирип чыгып кеттик. Андан соң талааны көздөй басып, Матия экөөбүз кенен-кесир сүйлөшүп алалы деп ээн жерге чыктык. Коюу баталдардын арасына жан адам көрүнбөгөндөй жашынып алып сүйлөшүп баштадык. "Матия, бул киши биякта да жүрөбү? Демек иштин баарын былгытып жаткан ушул окшойт. Тилекке каршы бул үйдөгүлөр ага аябай ишенет окшойт. Мен мисс Миллиган менен сүйлөшүү үчүн эртең 9-ду күтүп отура албайм. Чыдабайм. Азыр дароо барып, көргөн билген нерселеримди айтып беришим керек. Мистер Миллиган болсо мени мурда көргөн эмес, менден шек санабайт" деди. Бул эң туура пикир болчу. Мен Матияны ошол жерден күтмөй болдум. Кетип баратканда артынан "Мени көпкө күттүрбө" деп кыйкырдым. Көк чөптү чалкаман жатып алып, 1 сааттай күттүм. Бир маалда Матия менен мисс Миллиган экөө келишти. Дароо жаткан жеримен тура калып, дүйнөдөгү эң мээримдүү, бар берин апага теңдешенени көздөй чуркадым. Кучакташтык. Мени беттеримден, чекемден өөп, кучагына бекем кысты. Андан кийин ден соолугумду, эмнелерди кылганымды, кантип жашап жүргөнүмдү сурады. Мен дагы толкунданып алып, башыман өткөргөндөрдү үстүртүдөн баяндап баштадым. Мисс Миллиган мени дагы бир жолу өөп туруп, "Азыр абдан оор кырдаалда турабыз" деди. "Өтө этият болгула. Буга чейин дайыма кыйналып жашап келдиңер. Эми мындан ары жакшы жашаганга татыктуусуңар. Азыр болсо Аплер отелине барып эс алып тургула. Силерге өзүнчө бөлмө ээлетип коем. Мен болсо үйдөгү иштерди бүтүрүп коюп, 2 сааттан кийин жаныңарга барып калам. Калган сөздү ошол жерден шашпай сүйлөшөбүз. Кана эмесе, тез жөнөгүлө." Мени дагы бир ирет кучактап өөп коюп, үйүн көздөй жөнөдү. Өзүмдүн апам ким? Мисс Миллиган 3 күн катары менен бизге келип турду. Бизге керектүү нерселерди ала келип, 2-3 саат баарлашып алып, анан үйүнө кетчү. 4-күнү өзү келбей, жардамчысын жибериптир. Ал киши бизди отелден үйүнө ээрчитип барды. Үйгө келгенибизде Артур, Лиза жана мисс Миллиган үчөө күтүп жатышыптыр. Артур, Лизалар менен кучакташып көрүштүк. Абдан сагынышып калыптырбыз. Мисс Миллиган: "Кудайга чексиз шүгүр келтирсем да аз. Карачы, силер менен кайрадан табыштырып койду. Эми силер бул үйдөн ордуңарды таап, туруктуу жашашыңар керек" деди.
Бул айткандарын жакшы түшүнгөн жокмун. Кандайча дегенсип карап калсам, берки бөлмөнүн эшиги ачылып, Барберин апам кирип келсе болобу? Колуна кичинекей наристенин кийимдери менен кол бешигимди кармап алыптыр. Ооба, булар менин жаңы табылган кездеги кийимдерим болчу. Чурка барып кучагына боюмду таштадым. Апам бетимен чоопулдатып өпкүлө баштады. Дал ошол маалда мисс Миллиган кызматчыларынын бирине сыртта турган мистер Джеймс Миллиганды чакырчы деп суранды. Джеймс деген аттуу арзамат, дене боюм дүркүрөп, көзүм алайды. Коркуп жатканымды түшүнгөн мисс Миллиган колуман кармап, корко турчу, эч нерсе жок балам. Азыр кызыкты көрсөтөм. Бул нерсе баарыбыз үчүн маанилүү деди. Көп өтпөй эшик ачылып, Джеймс Миллиган кирди да баарыбызды карап кытмыр жылмайды. Андан соң мени байкай калып, дароо өңү бузула түштү. Коркуп дагы, таңданып дагы турду. Бир нерсе деп айтайын деди эле. Мисс Миллиган сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бербей, оозунан сөзүн жулуп алды. Менин урматтуу кайным, сени акыры өзү издеп таап келген балам менен тааныштырып коеюн деп чакырдым, деп мени кучактап башыман сылады. Мына, өзүңдүн иниң, бирок сен муну тааный турбайсыңбы? Ден соолугун сураш үчүн баланы бизден уурдап кеткен кишинин үйүнө Англияга чейин барып келгениң үчүн рахмат. Джеймстин өңү куп-куу болуп барып, кайра кызарып кетти. Эмне деп жатасыз, жеңе? Таптакыр түшүнбөй турам, деди эле. Мисс Миллиган кайра жооп кайтарды. Ал киши чиркөөгө уурулукка кирген жеринен кармалыптыр. Тергөө учурунда баардык кылган кылмыштарын мойнуна алып, узак мөөнөткө камалды. Мына тергөөнүн документтери. Мисс Миллиган Дрисколдун келген кат менен документти Джеймстин алдына ыргытты. Бул катта күнөөсүз баланы кантип уурдалганын, ким буйрук бергенин, Париждин көчөсүнө кантип таштап кеткенин баяндаптыр. Баланын ким экени билинбей калсын деп, кол бешиктеги күбөлүктү кесип салганын айтканы да унутпаптыр. Менимче бул катты да окугуң келсе керек. Балким бешиктеги ороо чулгоону да көргүң келип жатпасын. Джеймс Миллиган талкан сугунгандай эле туруп берди. Ооба, кудум эстеликти катты да калды. Анан кан талаган көзү менен бизди бир-бирден тишетиктеп, шарт бурулуп сыртты көздөй жөнөдү. Босогуну аттаарда артына бурулуп, "Уурдап дечи", деп каткарды. "Сиз жоголгон баланы кайра таап алдым дегениңиз менен соттор ошого ишене калгыдай келесип эле? Сот залынан көрүшкөнчө", деди мисс Миллиган. "Арызды мына биз жазсак жарашат. Сен эмне деп жазган атасың? Кокус өз деңгээлиңе жараша иш кылып, арыз жазгың келсе, анда ал өзү эркиң. Бирок мен ыраматылык жолдошумдун арбагын сыйлап, энисин түрмөдө чиритким келген жок." Теги киши мыйыгынан жылмайып сыртка чыгып кетти. Эшик тарс этип жабыла арзамат мисс Миллиган, тагыраагы апам мени кучактап алып өпкүлөп, "Балам менен, жаным" десе, деп ыйлап баштады. Азыркы тапта менин кандай гана бактылуу энеге айланганымды сезсең гана. Ооба, өмүрүмдө мындай кубанган эмесмин. Ушул жакшы иштин баарына Матиянын салымы чоң деп, Матияны да кучактады. Андан кийин Матия мага келип баарын айтып бергенден кийин баардык окуяларды сыдырып көз алдыман чүбүртүп, ар бир нерсени кылдат ойлонуп жатып, сенин өз уулум экениңди тастыктаган далилдерди таап чыктым. Эми бирге болобуз, өмүр бою ажырабайбыз. Апаң менен, иниң менен, Лиза жана Матия менен чогуу жашайсың. Сенин колуңда жокту жакшы көргөндөр менен, бечара кезинде колдоо көрсөткөндөр менен бирге болосуң. Ал тургай Барберин апа да биздикинде жашайт. Апамдын бул сөздөрү өмүр бою эсимден кетпей, дайыма кулагымда жаңырып жүрдү. Себеби анын ошол күнкү кубанганы, сүйүнүчтөн ыйлаганы азыркыга чейин көз алдыма тартыла берет. О жараткан, кандай гана адилеттүүсүң. Өмүр бою эне мээримине зар болгон балага, апаларды жакшы көргөн балага өз энесин тартууладың. Мендей жетим баланы турмуш менен тарбиялап, жокчулук менен сынап туруп, көп байлыкка ээ кылдың. Үмүтүм бар эле, бирок мынчалык болот деп үч уктасам түшүмө кирген эмес. Сага рахматымды айтам. Тагдырыма ыраазымын. Эңсеткен үй бүлө. Ошентип арадан бир канча жыл өттү. Көрсө бир күнүң экинчисине окшобойт тура. Ал ортодо көптөгөн жакшылыктарга күбө болдум. Эми мынтип Англиядагы Миллиган паркында жашап жатам. Бир кезде эч кимиси жок тирүүлүү жетим болуп, ишенер кишим, таянар таянычым жок
сок союп жалгыз жүргөн болсом, эми мынтип үй бүлө күтүп, ошолор менен жашап калдым. Күтүүсүз жерден көп мүлктүн ээси болуп, Миллиган фамилиясына өттүм. Бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит дөмнөт дегендей. Бала чагында саманканада уктап, көчөдө тентип жүргөн бала эми мынтип апасы, бир тууганы жана сүйүктүү жубайы менен заңгыраган үйдө жашап калат деп эч ким күтпөсө керек. Ал тургай өзүм деле муну кыялданганым менен ишенчү эмесмин. Туңгуч балабызга Матия деген ат койдук. Балам бирге чыкканда мага кыйын күндө жардамы тийген, чөнтөгүмдө 5 тыйын жок кезде жөлөк таяк болгон бардык досторумду чакырып коноктоюн деп максат кылдым. Алардын арасынан муктаждары бар болсо көмөктөшүп, көйгөйлөрүн угуп, чын жүрөктөн кеп кеңешимди берип, акчалай жардам бергенге да даярмын. Анткени мен аларга көп карыз эмесминби? Ошол карыздарымды төлөшүм керек. Бул кечеде сүйүктүү жубайыма да күтүүсүз белектеримди камдап койдум. Анын атасы, эжеси, агалары келерин байкушум али биле элек. Ооба, алар менен жолуга элегине канча жыл болду. Канчалык бактылуу болсом да, бул жерде бир кишинин жоктугу жүрөгүмдү сыздатып турат. Киши канчалык бай, канчалык күчтүү болсо да, бир нерсеге күчү жетпейт экен. Бардык жоголгон кишилерди издетип таба алганың менен өлгөн кишини кайра тирилте албай турбайсыңбы? Бул жалгыз гана жараткандын кудуретине таандык иш тура. Байкушум, көсөмүм, кайран устатым Виталис. Сени өмүрүңдүн көгүмүндө өзүм кам көрүп, эс алдырып, бөпөлүп баксам гана, өзүңө келип, ден соолуңду чыңдаган соң, балким элге чыгып, мен Карло Бальзанмын деп жарсылат белең. Бирок колумдан келчү бир эле иш бар экен. Аны да аткардым. Сени атактуу маданият ишмерлери коюлган Монпарнас көрүстөнүнө койдурдум. Апам сен үчүн таштан жасаткан эстеликтин бетине тирүү кезиңде аягына чейин алып жүрө албаган Карло Бальзан деген атыңды жаздырдым. Апам, акуу кайыгында көргөн апамдын жылмайганында кайгы бар эле. Бүгүн болсо чында бактылуу. Бирок ошол күндөн ушул күнгө чейин адамгерчилиги өзгөргөн жок. Дайыма камкор, дайыма мээримдүү. Тегине Артураны жетелеп келатат. Ооба, мурда апам Артурду жетелеп жүрчү эле. Эми мынтип Артур апамды жетелеп калган. Энемдин баягы оорусу айыгып, күч кубаттуу, азамат жигитке айланды. Бул жагынан Джеймс Миллиган апамдын тилегин таш капты десек да болот. Алардын артында кучагына бир наристе көтөрүп алып, улгайган аял келатат. Бул аял мени 8 жашыма чейин багып өстүргөн, жандай сүйгөн Барберин апам. Бооруна кысып келаткан наристе уулум Матия. Барберин апаман биз менен жашай бериңиз деп сурангам. Бирок ал айылында үй жайы, мал чарбасы кароосуз калганын айтып баш тарткан болчу. Бирок кийин үйлөнүп балалуу болсоң, көчүп келип балаңды өзүм багып чоңойтуп берем деп сөз берип кеткен. Кийин балалуу болгонумду кабарлап кайтчассам, небересин багуу үчүн биротоло көчүп келди. Артур жаныма келгенде колундагы гезитти көрсөтүп, окусаңыз деди. Алып окусам, атактуу музыканттын Вианада берген концертине келген көрүүчүлөр залга батпай калды. Концерттин акырында эл 5 мүнөт бою тынбай кол чабышты деген жазуу бар экен. Бул композитор Матия болчу. Тээ бала кезинен эле оор обондорду ойноп, татаал аспаптарды чертип жүргөн Матия кийин музыкалык окуу жайдан билим алып, бүгүнкү күнү Европадагы эң алдыңкы композиторлордун бирине айланган. Жубайымдын ким экенин эмгиче болжоп билип койсоңуздар керек. Ал бир кездерде сүйлөй албай, кекечтенип, көзү менен сүйлөп жүргөн Лиза. Таң калганы да, чуучуганы да сулуу Лиза. Ага деп даярдап койгон белегимди бүгүн тапшырам. Себеби бүгүн балам 1 жашка толуп жатат. Анын үй бүлөсүн алып келүү үчүн жөнөтүлгөн арабалар бүгүн келерин кабарлашыптыр. Лизага белек береримди айткам, бирок эмне береримди айткан эмесмин. 3-4 мүнөт өтпөй шатобуздун алдына бир канча арабанын токтогонун уктук. Баарыбыз терезеге чуркадык. Лизага терезени карабай тур деп өтүндүм. Биздин коноктор бир-бирден арабадан түшүп башташты. Үйдөгүлөрдүн баары тепкичтерден аттап-уттап сыртка чыкканда, артта калган Лиза терезени караган бойдон көзү жашылданып катып калды. Ылдый түшөлү деп колунан жетеледим. Акырын басып сыртка чыктык.
Аба ырайы жакшы болгондуктан тамак ашты сырттагы сөөрүгө даярдаткам. Лиза сыртка чыгып, атасын, Катерина эжесин жана бир туугандарын көргөндө адегенде менин мойнума секирди. Анан көз жашын тыя албай буркурап ыйлап кирди. Андан соң чуркап барып, ар бири менен кучакташып учурашты. Сагыныштарын тарата албай көпкө турушту. Аларды көргөн жан толкунданбай, таасирленбей кое алмак эмес. Мен баш болуп ошол жерде тургандардын баары бышактап ыйладык. Тамак үстүндө өткөн кеткенди сүйлөшүп отурсак, Матия да келип калды. Ал бизге көргөн билгендерин, барган жерлериндеги кызыктарды, кооздуктарды айтып берип отурду. Курсагы тоюп эс алган соң ордунан туруп, ушуга чейин жалаң башкалар үчүн ырдап, күү чертип келдик. Бүгүн болсо жакындарыбыз үчүн, көңүл сүйгөн кишилер үчүн ырдайлы. Кандай дейсиздер деди. Бул пикир баарыбызга жакты. Ал тургай музыка деген сөздү укканда, Капи да кулактарын текчейтип жаныбызга жетип келди. Менин бир тууганымдай болгон этим. Абдан каарыды. Кулагы жакшы укпаса да, көзү алей курч. Ыр бүткөн соң шаап кезде баштады. Аны тиштеп алып ичине акча салдырмакта. Матиянын жанына барып, ага тийише кеттим. Ушу сен музыкасыз тура албайсыңбы? Ооба, деди Матия. Аны тана албайм. Азыр кайсы ырды ырдайлы айтчы. Ойлонгон жокмун. Кайсы ырды айтаарымды баары билишчү. Меникинин ырын дедим. Сүйүктүмдүн ырын ырда. Ошол замат Матия Наполи ыры менен баарыбыздын жарпыбызды жазып кирди.